Салам достор, туугандар. Абдан көп шайлоого байланыштуу оюндар, сөздөр, эмиштер болуп атат. Анан кийин билесиңер, 7 бир мандаттуу шайлоо округунан 17 талапкер чыкканбыз. Анан менин атаандаштарымды таза, мыйзамдуу, элди бөлбөй, тең иш кылганга чакырам. Ар кандай саясий оюндарга, интригаларга аралаштырбагыла. Мени Акыл Кемеловка, Жогорку Кеңештин депутатына кайрылам. Тоңдуктарга барып, силер эмнеге атырды колдойсуңар, эмне тоңдуктар эмнеге 7 кызын колдош керек деген сөздү токтоткула. Менин командама барып, балдарды суруп чыкканды токтоткула. Братан, анан жана башка понятиеде мен иштегенди токтоткуш керек. Акыл экөөбүз төшкөнбүз, андай сөз чыкпайт. Элди бөлбөлү деп өзүңөрдөн сурангам. Бул бир. Талант Жапаров Акдөбөгө атыр кирбесин, менен айрылып мага эле добуш берет дегенди токтотушсун. Мурат Исмаилов атырдын сүрөттөрүн жөнөтпөгүлө, тосор эли тосорго эле Муратка эле добуш берет дегенди токтоткула да. Элди бөлүп жарып, шайлоону өткөрүп келген Жээнбеков аягым эмне болду? Тарых тасыктап турат. Бир. Экинчиден, элди бөлүп лидер болбойт эч ким. Элди бөлгөн адам эл үчүн кам көрбөйт, эл үчүн күйбөйт, элди ойлобойт, өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Мына мен боз бешикке чимекеним, боз бешикте баарыңардын бааныңар илим турат. Менин баанырым жок. Бирөө эсерге жок деп айткан жок. Ар бириңердин сүрөтүңөр бакый илим турат. Ар бир партияныкы, ар бир талапкердики, бир мандаттуу менин оппоненттеримдики. Бирөөсүнө андай сөз айтылган жок. Айтылбайт дагы. Анткени ынтымактуу элге ырыскы жугат. Менин элим ошол элиме ырыскы, дөөлөт, бакубат жашоо керек. Элди бириктирген саясатчылар керек. Улуттук деңгээлдеги элдер керек, лидерлер керек. Эл суусап турат. Уруу, айыл, район кылган бөлгөнүңөрдү таштагыла. Ар кандай имиштерге, ар кандай ушактарды кошпогула. Таза иштей албайсыңарбы, анда атаандаштыктан чыккыла, шайлоодон четтегиле. Колуңардан келбейт. Башка дагы талапкерлерге айтып кетилем да. Мен деген жалгыз жактан, мен деген тияктан, мен жактан бияктан. Андай имиштерди токтоткула, элди бөлбөгүлө. Бир элбиз. Тоң, Жетөгүз, Ак Суу, Каракол гана бир эл эмеспиз. Ысык көл, Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас, Нарын, Чүй баарыбыз бир элбиз. Элди ошентип бөлүп, өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн саясатчылар эмне болгонун баарыбыз билебиз. Мен улуттук деңгээлде иштей турган, элди бириктире турган лидер болгум келет. Жусуп Абдрахманов мектеп куруп, сен айткандай суу өткөрүп, арык казып тарыхта калган эмес. Улуттук намысты, духту коргоп тарыхта калган. Бир гана кыргыздын баалуулугун, кыргызды сактап калышта эмес, боордош казак элди сактап калам деп өз жанын кыйган адам, ошон үчүн тарыхта калган. Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов, биздин ушул тарыхты жараткан жаштар өздөрү жаш кезинде өтүп кетти. Бирок кыргыз элинин биримдиги үчүн, кыргыз элинин ынтымагы үчүн күрөшүп келген кыргыз элинин улуттук намысы, аброю үчүн, тили, дили, жаны үчүн күрөшүп келген. Анан эмне силер Тосорду автономия кылып аласыңар, Акдөбөнү автономия кылып аласыңар, Тоңду автономияга бөлүп аласыңар, азыр ошон шайлоого элге айтып келатсаңарчы. Бир аз уят болуш керек. Токтотолу. Элди бөлгөн адам эч качан туруктуу, керектүү иш кылган эмес. Бул элди бөлгөнүңөр өзүңөрдүн алсыздыгыңар. Ар бириңердин кылган иш аракетиңер боюнча группаларга коркутууларды коюп атканыңар үчүн жөнүндө скриндерим бар, аудио жазуулар бар. Тасыктап берем. Эгерде ошондой күрөшкө барабыз десеңер, мен деле даярмын ошондой күрөшкө барганга. Силер эмес, силерден 1000 эсе ашкан коррупционер, элди бөлгөн трайбалисттер менен күрөшүп келгем. Ошон үчүн токтоткула. Элди бөлбөгүлө. Кыз киши менен теңелип, алыңар жолун билип, ошого чейин баратасыңарбы? Уят. Бир гана нерсени айта алам. Элиме кайрылып кетем. Ошентип тоңдукту эле жигитке добуш беребиз. Жетөгүздөр Жетөгүзгө эле добуш беребиз. Ак Суулуктар Ак Сууга эле добуш беребиз.
Оштуктар оштукка эле добуш беребиз, таластар таластыкка эле, нарыңдыктар нарыңдыктарга добуш беребиз дегенде тыштагыла. Бөлүнгөнбүз. Бөлүнгөндү сындырып жеп жутуп алган оп оңой. Өзүңөр көрүп атасыңар, кайсы душман сыртта тургандар колу кытышып турат бизди жеп алганга, биздин жерди алып алганга. Канчалаган биздин мынакей жап-жаш 2 кичинекей бала Баткенде кайтыш болду. Эмнеге? Ошон биз ичара бөлүнсөк, сырткы душман бир заматта чаап кетет. Бир заматта жерден, бир заматта ысык көрдөн айрылабыз. Болбойт андай. Бизге улуттук лидер керек. Элди бириктирген адамдар керек. Элге, элдин камын көргөн адамдар керек да. Мен чын угайып уже элди жаман эле, аябай элди жаман кылып атасыңар да. Болбойт. Токтотуш керек. Башка региондордо эмне болуп аткан, ошондой болуп атканда мен да угуп атам. Бирок бул уят. Элиме, жалпы кыргыз элиме кайрылам. Мына мени тааныган, мени сыйлаган